Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев парламент депутаты Курманкул Зулушевдин депутаттар мыйзам жазбашы керек деген пикирине байланыштуу 24 KG агенттигине комментарий берген. Эл өкүлү өкмөт сунуштаган мыйзамга гана добуш берүү менен чектелсе, депутат эмес деди Текебаев. Бирок ал Зулушевдин айтканында жүйө бар экенин белгилеп, айрым учурда депутаттар кесиптештери сунуштаган чийки мыйзамдарга ар кандай себептерден улам каршы добуш бере албай жатканын айтты. Бул маселени Текебаев депутаттардын жоопкерчилигин жогорулатуу менен чечсе болорун кошумчалады. 16 октябрда Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев радиосунун арай көз чарай талкуусунда маек куруп жатып, депутаттардын мыйзам жазуу регламентин өзгөртүш керек экенин айткан. Эл өкүлү мыйзамды өкмөт, тийиштүү органдар, жарандар жазып, парламент аларды кылдат иликтеп кабыл алып гана бериши керек деп эсептейт. Учурда Жогорку кеңеш айрым долбоорлорду жакшылап талкуулаганга үлгүрбөй кабыл алып, мыйзамдар ошондон улам чийки болуп калып жатат деген. Россияда криминалдык төөл Азиз Батукаевдин эжеси суракка алынды. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Спутник агенттигине билдирди. Анын айтымына караганда, Яха Батукаева тергөөдө бир тууганына Кыргызстандан чыгып кетүүсүнө кандайча жардамдашкандыгын айтып берген. Көрсөтмө берип жатканда кыргызстандык саясатчылардын ичинен эч кимисинин мыйзамга каршы жасаган иштери боюнча айткан жок. Анын ичинен Алмазбек Атамбаевдин ысымы аталган жок, деди юрист. Атамбаевди Крим төөл Азиз Батукаевдин Кыргызстандан чыгып кетиши боюнча иш менен кармашкан. Учурда мурдагы президент УКМКнын тергөө абагында отурат. Жакында эле Крим төөл Батукаев иш боюнча соттук отурум болгон. Ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышуудан баш тартып барбай койгон. Атамбаевдин адвокаттары мурдагы президент азыркы бийликтин оюнуна катышпайм деп айтканын билдиришкен. Ошентип отурумду ансыз өткөрүү чечими кабыл алынган. Сот иши жабык эшик артында өтүп, ага бир катар айыпталгандар келди. Арасында мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева дагы бар. Батукаев 2006-жылы баңгизатты мыйзамсыз сактоо, жарылуучу заттарды жана курал жаракты мыйзамсыз алып жүрүү, массалык башаламандык уюштуруу боюнча айыпталып 16 жылга эркинен ажыратылган. 2008-жылы абак тартибин бузган үчүн жаза мөөнөтүнө дагы 2 жыл кошулуп, Нарынды номер 24-абагына которулган. Бирок 2013-жылдын 9-апрелинде оор дартка кабылганына байланыштуу делип бошотулуп, Кыргызстандын аймагынан Грозныйга учуп кеткен. 2014-жылдын 20-майында Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Батукаевга эл аралык издөө жарыялаган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча учурда Батукаев курал жарак сактаганы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылып, Чечен Республикасында жаза мөөнөтүн өтөп жатат. 2019-жылы апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Жогорку кеңештин жыйынында криминалдык авторитет Азиз Батукаевдин иши кайра жанданганын билдирген. Анын бошотулушу боюнча бир катар мурдагы аткаминерлер менен дарыгерлер да суракка чакырылып, кээси камакка алынган. Ал эми мурунку башкы прокурор Аида Салянова, ошол кезде вице-премьер Шамил Атаханов жана саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаева тергөө менен кызматташмай болду деген жүйө менен үй камагына чыгарылган. Мен Кудаймын деп өзүн коомчулукка тааныштырып, социалдык тармакта катуу талкуу жараткан. Ал тургай Жогорку кеңешти чоочуткан Арстан Алайды эми кыргыз эли жалпы угушу керек. Арстан Алайдын айткандарын укпагандар кырсыкка учурашы толугу менен мүмкүн. Мындай пикирин Асман менен түз сүйлөшкөн Арстан Алай Назарньюс KG маалымат агенттигине билдирди. Асман менен арбашып, адамдарга өзүн Кудаймын деп тааныштырган Арстан Алай берилген айрым суроолорго түз жооп бере алган жок. Төмөндө аудио тасмадан кызыктуу маекти уга аласыздар. Эске сала кетсек, Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Арстан Алайдын чакырык иш аракеттерине укук коргоо тармагы 1 жылдан бери мыйзам чегинде баа берилбей жатканын билдирди. Депутаттар тобу нотариалдык кызмат алуу жол жоболорун кыйла жөнөкөйлөтүү демилгесин көтөрүүдө. Демилгечилердин бири Дастан Бекешевдин айтымында мыйзам долбоору жеке жана юридикалык жактардын нотариалдык кызмат алуу жол жоболорун жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Мурда нотариуска барган адамдар кызмат акысын нотариустун өзүнө төлөп, ал 7 күндүн ичинде банктарга төгүп келген. Азыр адамдар нотариустан кийин кайра банкка төгүп, анан нотариуска кайра барат. Кыскасы ашыкча убаратчылык жаралууда. Биз мурдагы тартипке кайтууну сунуштап жатабыз, деди ал. Депутат Сайдулла Нышанов бул мыйзам кабыл алынып калса нотариустарга оорчулук келер-келбесине кызыкты. Юстиция министри Марат Жамангулов нотариустар өздөрү мурдагы тартипке кайтып келүү өтүнүчтөрүн билдирип жатканын, өкмөт мыйзам долбооруна каршы эмес экенин билдирди. Ал эми депутат Дастан Бекешев Юстиция министрлигинин бир катар сунуштамалары мыйзам долбоорунда эске алынганын белгиледи. Азизбек Келдибеков, Назарньюс KG.
Билим берүү системасында кызматкерлердин айлык акысын эсептөөнү автоматташтырылган системага которуу пландаштырылууда. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Учурда министрлик бул программаны иштеп чыгуу үчүн техникалык талаптарды даярдап жатат. Билим берүү тутумундагы кызматкерлердин айлык акысын автоматташтырууга которуу менен буга чейин аныкталып келген негизсиз маян алган өлүү жандарды жокко чыгарууга жана эмгек акыга каралган каражаттарды эффективдүү максаттуу колдонууга шарт түзүлөт деп айтылат маалыматта. Ушул тапта борбордоштурулган бухгалтериянын кызматкерлери айлык акыны которуу эсебин кагаз түрүндө жүргүзүп келет. Айрым район шаарларда эмгек акыны төлөө боюнча ченемдик укуктук актылар бузулган учурлар кездешет. Министрликтен белгилешкендей, эсеп палатасы, прокуратура, каржы полициясы жүргүзгөн текшерүүлөрдө мыйзам бузуу фактылары болгону тастыкталган. Көбүнесе эмгек акынын жана стимулдук фондду негизсиз которуу, каражатты максатсыз пайдалануу жана бухгалтердик эсептөө туура эмес жүргүзүлгөн учурлар аныкталган. Бул билим берүү кызматкерлерине эмгек маянасын эсептөөдөгү бирдиктүү системанын жоктугун билдирет. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16 октябрда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Шайлдабекованы кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Өлкөнүн шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу 2020-2021 жылдары Жогорку кеңешке жана жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого даярдыктын жүрүшү маселелери талкууланды. БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова маалымдагандай, жакынкы 2 жылдын ичинде шайлоо мыйзамдарына ылайык өлкөдө төмөнкү шайлоолорду өткөрүү пландалган. 2020 жылдын апрелинде 31 жергиликтүү кеңешке шайлоо, айылдык жана шаардык. 2020 жылдын октябрында Жогорку кеңешке шайлоо, 2021 жылдын апрелинде 417 жергиликтүү кеңешке шайлоо, айылдык жана шаардык. 2021 жылы 4 жергиликтүү кеңешке шайлоо, айылдык. БШКнын төрайымы 2020 жылдагы шайлоолорго даярдыктар боюнча бардык иш-чараларды ишке ашыруу үчүн жетиштүү убакытты талап кылаарын жана кезектеги шайлоолордун мөөнөтүн сактоону эске алуу менен пландаштырылганын белгиледи. Шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдү практикалык жактан ишке ашыруу жана өлкөнүн шайлоо системасынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу боюнча активдүү иштер жүргүзүлүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу жолу менен партиялык системаны бекемдөө боюнча алдыга коюлган милдетти эске салды. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарынын жаңычылдыктары боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин натыйжалуу жүргүзүү, жарандардын шайлоо системасына ишенимин жогорулатуу жана шайлоо комиссиясынын ишинин ачыктыгын камсыздоонун зарылдыгын белгиледи. Индиянын Раджастан штатынын тургуну Правха Деви 75 жашында кыз төрөгөнүн Зесан басылмасы жазат. Маалыматка ылайык, 75 жана 80 жаштагы жубайлар эко жолу менен балалуу болууну эңсешкен. Кемпир боюна бүткөндөн кийин 30 жума өтпөй кызды жарык дүйнөгө алып келген. Анын салмагы 700 граммдан азыраак болгон. Правха Деви кесарево ыкмасы менен көз жарган. Төрөттөн кийин ымыркай жасалма аппаратка туташтырылган. Дарыгерлер белгилегендей, ымыркайдын учурдагы абалы турукташкан. Туриндик Ювентус клубунун жылдызы Криштиану Роналду акыркы 12 айда Instagram баракчасында жарнамалардан түшкөн киреши боюнча тизменин сап башына чыкты. Бул тууралуу Sports.ru басылмасы билдирет. Боз Бингонун маалыматында Роналду акыркы 12 ай аралыгында 49 жарнамалык билдирүүнү Instagram баракчасына калтырган. Ар биринен 900 000 евро алса, жалпы жонунан 44,1 миллион евро топтогон. Ал эми Лионель Месси тизменин 2-нчи ордуна жайгашкан. Аргентиналык оюнчу Instagram баракчасына 36 билдирүү калтырган. Ар бирине 590 000 евро алып, 21,2 миллион евро тапкан. МЮ клубунун мурунку оюнчусу Дэвид Бекхэм болжол менен 10 миллион евро тапып, тизменин 4-нчи ордуна жайгашкан. PSG командасынын чабуулчусу Неймар 6-нчы орунда турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Мирлан Тургунбаев Жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Сириядагы атайын лагерлер менен түрмөлөрдө 500дөй кыргызстандык кармалып турганын маалымдады. Учурда ал жактагы аялдар менен балдарды алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат. Сирияда жүргөн жарандар, анын ичинде аялдар, балдар боюнча идентификациялоо иштери жүрүп жатат. 500дөн ашык кыргызстандык качкындар лагеринде түрмөлөрдө жатат. Аларды алып келүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат, деди Тургунбаев. Буга чейин Сириядагы качкындар лагеринде кармалып жаткан кыргыз жарандар менен жолугуп, дайынын билиш үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпус аркылуу жүрүп жатканы айтылган. Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтарып келиш үчүн өкмөткө вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу тобу түзүлгөн. Разаков Иракта согуш тутанган аймактардагы лагерлерде кыргызстандык 78 бала бар экени такталганын, алардын апалары түрмөдө отурганын айткан. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга 800дөй кыргызстандык барып кошулганын, 200гө чамалуусу каза болгонун күч органдары расмий кабарлаган. Кеткендердин 150гө жакын
аялдар. Азаттык Түркиянын аскердик операциясы жүрүп жаткан аймактагы лагерлерде кармалган кыргызстандыктардын тагдыры боюнча Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинен маалымат алууга аракеттенип жатат. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы Сириянын түндүгүндөгү лагерлерде кармалган аялдар менен байланышканда алар эки лагерде өзбекстандык 80 кыз келин 200дөн көп бала бар экенин билдирген. Дагы бир лагерде канча өзбекстандык кармалган белгисиз. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети болсо жакынкы чыгышта согуш башталгандан бери ал жакка өлкөдөн 800гө чамалуу адам кеткенин кабарлаган. Жусан операциясынын негизинде ал жактан 516 казакстандык кайтарылган, көпчүлүгү балдар болгон. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин фитнес гаджетиндеги көрсөткүчтү анын маалымат катчысы Айдос Укибай Twitter баракчасына жарыялады. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Гаджетке катталган маалыматта Назарбаев 1 саат 16 мүнөт жөө басканы айтылат. Нурсултан Назарбаев сергек жашоо образын ар дайым биринчи орунга коет. Азербайжанга болгон сапары учурунда дагы тыгыз графигине карабай Элбасы Каспий деңизинин жээгин бойлой 4,5 чакырым аралыкты басып өттү, деди Укибай. Элбасынын пульсу минутасына 71 ирет, ал эми басып баратканда 82 жолу согуп турган. Белгилей кетсек, Казакстандын туңгуч президенти быйыл 6-июлда 79 жашка толду. Ушул жылдын 19-мартында тактын тапшырып берген. Азыркы тапта ал Казакстандын коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын аркалайт. Элбасы 14-15 октябрь күндөрү Бакуда түрк тилдүү элдердин кызматташтыгы кеңешинин 7-саммитине катышкан. Bir нече күндөн бери Арыстанбек Абдылдаев өзүн Кудай деп атап, социалдык тармактар аркылуу түрдүү билдирүүлөрдү жасап жаткан. Коомчулукта Арыстан Алай деген ат менен белгилүү Арыстанбек Абдылдаевдин "Мен Кудаймын" деп айткан сөзү экспертизага жөнөтүлдү. Бул тууралуу Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси Зайырбек Эргешев парламенттин жыйынында билдирди. Депутат Улукбек Ормонов Кыргызстанда расмий түрдө катталбай ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан диний уюмдардын бар жогуна кызыккан. Расмий катталбаган диний уюмдар жок, буга чейин 20 уюмга сот тарабынан тыюу салынган. Аларга күч органдары мыйзамдын негизинде тыюу салат. Теңирчилер буга чейин кайрылган. 2016-жылы соттун чечими менен комплекстүү анализ жүргүзүлүп, кайрадан ишин кароо тапшырылган. Алар ошол бойдон документтин бери эле Кудаймын деп айтып жаткан кишинин өзүнө карата материал экспертизага жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгына жараша чара көрүлөт, деди Эргешев. Эл өкүлү андай болсо эмнеге "Мен Кудаймын" деп кыйкырып жүрөт? Алар кандай жаза алды деп суроо салды. Ага чейин Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов жооп берди. Теңирчилердин айткан сөздөрү экстремисттик, улуттар аралык кастыкты козутууга дал келбейт. Экспертизанын чечими жок, жоопко тарта албайбыз. Дин уюмдун иш аракети мыйзамга каршы келбесе кароого мүмкүн эмес, деди Каниметов. Белгилей кетсек, бир нече күндөн бери Арыстанбек Абдылдаев социалдык тармактар аркылуу өзүн Кудай деп атап түрдүү билдирүүлөрдү жасап жаткан.